Салам достор, кайрадан силер мененмин. Ушул жүрөктү Кудайга берүү темасын улантып кетели. Бирок андан мурун ушул каналга биринчи жолу келсең, биринчи жолу көрүп атсаң, подписка кылганды унутпа жана комментарийга өзүңдүн ой пикириңди жазганга да унутпа. Ушул видеону аяктана көргөндөн кийин өзүңө бир ой келсе, албетте комментарийга жазып кетиң. Жүрөккө жүрөк. Чынында жүрөккө жүрөк берүү кандай сонун, чынбы? Теңир адам денесин алганда көкүрөгүндө адамдын жүрөгү согуп, бул жүрөк жазылгандай эле ыйлады. Жүрөгү кайгыга басып, анын тери жерге түшкөн кан тамчыларындай болду. Чоң кайгы анын жүрөгүнө толуп, аягында каралоо жүрөгүмдү эзип, эсим ооп кетти деген. Анын жүрөгү сен үчүн берилген. А сен өзүңдүкүн кантип бербейсиң? Исага жүрөгүңдү бер, ага баш ий. Анын назиктигин жан дүйнөдөгү сезгиң келеби? Анын жүрөгүңдү багындыр деген үнүн укпайсыңбы? Улуу устат сени ага кайрылууга үндөш үчүн мени чакырып жатат. Мени ушул жерге отургузуп, силерге видео тарттырып атат. Бирок мен бүгүнкү аятта кайталагандан башка эмне кыла алам? Накыл сөздөр 23 бөлүм 26 аяттарда мындай сөздөр айтылат. Менин оолум, жүрөгүңдү мага бер, жана сенин көздөрүң менин жолдорумду байкап турсун. Жүрөгүң тигил же бул жолго түшсүн. Эгер сен оюңа машаяк сүйгө татыктуу болсо, жүрөгүңдү машаякка берип, шектүү үнүн токтот. Исага биротоло кайрыл. Ыйык рух сага кайра төрөлүшүң үчүн жана анын ысмын даңктоо үчүн кайрылууга жардам берсин.